Кудайдын чакырыгы 7 январь. Силер жердин тузусуңар. Эгерде туз өз даамын жоготсо, аны кайра кантип калууна келтиресиңер. Жердин тузу болуу чоң жоопкерчилик. Кошулган бир чымчым туз тамакка даам берет. Тузу жок болсо, ошончо азык колдонуп жасалган тамак желбей калат. Тирүү Кудайды тааныган адамдар аз болсок да, дүйнөгө маани жана даам бергенге чакырылганбыз. Баарыбыз билгендей эле, туз тамакка даам бергенден тышкары дагы азыктарды чирип кетүүдөн сактайт. Жалган, кастык, жек көрүү, кечирбестик дүйнөнү толтуруп турат. Кудайдын адамдары болсо, чындыкты сээп, таптакыр бузулуп кетүүдөн сактап кармап турууга чакырылган. Азыкты бузулуудан сакташ үчүн тузду азыкка аралаштырыш керек. Жанында эле турса, анын пайдасы жок. Ошондой эле ишеним дагы алыста, четте турса пайдасы жок. Элдин арасында, жумушта, үй бүлөдө, коомдо машаяктын чынчылдыгын, момундугун, сүйүүсүн жана ишенимдүүлүгүн чагылдырып жашайлы. Бирок Исанын эскертүүсү да бар. Эгерде туз өз күчүн, туздуулугун жоготсо, анын эч кандай пайдасы жок. Биздеги тузду жоготпош үчүн Кудай менен жакындыкты жоготпойлу, сыйынууда туруктуу бололу. Жазууну окуганда туруктуу бололу, окуганыбызды аткарып жашайлы. Бир туугандар, туздуулугубузду жоготпойлу. Туздуулугубуз башкалардын жандарын куткарылышына, айыгуусуна жардам берсин.